Ушул сыяктуу жарнамаларды көргөн соң чындыгында эле сагыздын ушундай пайдасы чоңбу деген суроо туулбай койбойт экен. Эмесе жооп издеп көрбөйлүбү? Медалдын эки тарабы болгондой эле бардык нерсенин оң жана терс жагы бар деп билебиз. Алгач биз сөз кылып жаткан сагыздын пайдалуу жагына токтолсок. Сагыздын бир эле пайда жагы ошо тамак ичкенден кийин чайнап койсо ашказан бат сиңгенге жардам берет. Аны деле көп жеп алган учурда эметиш керек. Тамакты убагында нормаль жеген учурда ашказан өзү эле эметет. Анан экинчиден ооздогу тескери жыттарды кетирет, ал деле аз убакытка чейин да. Ошондой эле япон окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда сагызды көп чайнаган адамдын мээ иштөөсү жакшырат экен. Эгер тамактан кийин зарна болсоңуз, жалпыз дамдуу сагыз чайнап алсаңыз, ал зарнадан арылууга жардам берет. Ал эми зыян жактары тууралуу кеп кала турган болсок, сагызды көп чайнаганда тиштеги тикандарга көп күч келип, акыры лингвит, стоматит, пародонтит сыяктуу тиштин ооруларын алып келиши мүмкүн. Ал тиги тишти таптакыр тазалап, тишибиз деген кариес болбойт, курттабайт дегенден алысмын да, баары бир тиш щетка менен пастага жетпейт. Ал деген түбүндөгү калдыктардын баарын алып чыгат. Жвачка деген анча-мынча гана калдыктарды алып чыгып, толук тазалай алат. Дайыма механический чайнай берип, жанагы сырт жагындагы тиштин тил жагы эмес, сырт жагындагы булчуңдар стимуляция болуп, ошо булчуңдар деген кандай десем, булчуңдардын өнүгүшүнө алып келет. Ал эми иш жагындагылары алсызданып калат да. Ошон үчүн тиштин өзүнүн формасы, мындай жакында жаактын формасы өзгөрүп калышы мүмкүн. Бир жагына кыйшайып. Анан чайнаганда дагы туура чайнаш керек да, бүт тиштер менен чайнаш керек. Оң жакка, сол жакка кылыпчы, бир эле жагы менен чайнай бергенде ошо эмеге алып келет. Жаактын кыйшайышына алып келет да. Сагыздын зыян жагы көпкө чейин чайнап жүрө бергенге болбойт. Себеби көпкө чейин чайнаганда ашказандан кычкылдуулугу жогорулайт да. Мисалы, адам тамак ичердин алдында тамакты оозго салып чайнаганда ашказан деген даярдана баштайт. Соляный кислота бөлүнүп чыгарылат дагы, кычкылдуулугу жогорулап, тамакты аш кылганга даярдана баштайт. Жвачка сагызды чайнаганда тамак кирбейт да, ооз чайнала берет, ашказандын кычкылдуулугу ложный рефлекс болуп, тиги кычкылдуулугу жогорулайт дагы, тамак келбегендиктен ал жогору болуп кеткен кычкылдуулук ашказандын өзүнүн тканьдарын жей баштайт. Анан ач карын көп чайнап, анан көпкө чейин чайнап жүргөндөрдүкү бул акырындап гастриттен кийин ашказандын жарасын алып келет да. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек. Жвачканы көп чайнап жүрө бергенде бир эле ичеги карын ооруларына зыян келтирбестен адамдын нервный системасына да зыян келтирет. Ал жвачка деген адамды алагыты кылат. Балдардын ой жүгүртүүсүнө, калыптанышына, психический өсүшүнө тескери таасирин берет да. Анан кичинекей балдар көп жутуп алат. Ал дагы ичегилерге барып жабышып, ар кандай хирургиялык ооруларга алып келиши мүмкүн. Мындайча айтканда, ошо пайдасынан зыяны көп. Адистердин айтымында 15 мүнөттөн көп чайноо ден соолукка терс таасирин тийгизет. А биз аны туура эле чайнайбызбы? Шаарыбыздын тургундарына сиз жаңы сагызды канча убакыт чайнайсыз деген суроо узатып көрдүк. Бир күндө жарым саат. Андан ашык чайнай албайсызбы? Жок, андан ашык чайнай албайм. Тамактан кийин жарым саат чайнаш мүмкүн. Мен билбей эткем, көрө эле 2-3 саатта чайнайм го деп. Дамы кеткенде түкүрүп коем. Бир 20 мүнөт. Андан көп болбойт болуш керек мен оюмча. Максимум 1 саат чайнайм, андан чайнабайм. Мисалы, сиз кандай учурда көп чайнайсыз? Тамак ичкенде или эртең менен. Сагызды коомдук жайда чайноо маданияттуулукка туура келбейт. Негизи азыр коомдук жерлерде жаштардын сагыз чайнасу өтө эле мындайча жат көрүнөт да. Азыр бир чайнабай койбосо деле болбойт. Тамактан кийин чайнап, 5-1-2 мүнөт эле анан негизги көргөнүбүз ошол эле да. Тамак аш жегенден кийин эле бир чайнап аны ыргытыш керек. А биздики болсо наоборот кечке чайнашат, бир сагыз алып, бир күн кечке чайнаган болот, кулагынын астына жабышат. Бул өтө коомдук нерселерге өтө эле жат көрүнөт. Андан тышкары ошо чоң кишилер, аялдар, эркектер деле чайнайт. Анын мындай культурага бизге жетпейт да.
негизинен чайнабай койбо деп дагы эч ким тыюу салбайт. Аны негизи чайнаш керек. Просто ар бир нерсенин өзүнүн этикасы болот. Ошо этика боюнча эле бир аз чайнап туруп эле урнага же немеге ыргытыш керек. Болгон ошо. Сагыздын пайда болуу тарыхына кайрылганыбызда ал жылдык эмес бир нече кылымдык тарыхка ээ экенин таң калтырды. Май оорусундагылар тиштерин таза сактоо үчүн сагыз чайнашканын тарыхчылар эбак эле аныкташкан. Сагызды алар чикапазете дарагынын мөмөсүнөн даярдашкан. 1848-жылы америкалык Джон Куртис аттуу ишкердин колунан биринчи сагыз сатыкка чыккан. Ал кадимки эле чайырды алып, ага парафин ароматизаторлорун кошуп, эл сынына коет. Коомчулук кызыгуу менен кабыл алганын көргөн ишкер өзүнүн иштеп чыгарган азыгын сата баштайт. Бирок Джонго бара-бара атаандаштар пайда болот. Алардын бири Нью-Йорктун белгилүү сүрөтчүсү Томас Адамска Мексиканын генералы Антонио де Санта Анна Нью-Йоркко качып келгенде ала келген каучугун Томаска чоң суммага саткан. Ал алагач каучукту резинка катары эритет, бирок жыйынтыгында сагызды эритип чыгып, аны сата баштаган. Анын товары өтүмдүү болуп, 1869-жылдын 5-июнунда сагызды өзүнө патенттеп алган. Ал эми сагыз тууралуу кызыктуу маалыматтарга токтоло турган болсок, Гарри Дучлер аттуу мырза сагыздын тышкы орочосунан эң узун моюн чынжырчасын токуган. Анын жалпы салмагы 164 килограммдан ашса, узундугу 9400 метрге жакындап, ал чынжырча Гиннес рекордтор китебине кирген. АКШнын Сан-Луис Обиспо шаарында атайын сагыз чаптаган дубал бар. Ал дубалдын пайда болуу тарыхын так эч ким билбейт. Болжол менен акыркы 50 жылдан бери бул самалык уланып келет. Учурда сөз болгон дубал Сан-Луис Обиспо шаарынын гана эмес, бүткүл өлкөнүн көзгө урунарлык атактуу галереясы деп белгиленет. Ал эми Голливудтун белгилүү режиссеру Дэвид Линч өзү чайнаган ар бир сагызын чогултуп, атайын коллекциялайт. Сагызды эң чоң үйлөгөн адам Нью-Йорк шаарынын тургуну Сьюзен Монтгомери. Анын үйлөгөн сагызынын диаметри 58,5 сантиметрди түзгөн. Японияда өзгөчө айырмаланган сагыздарды чыгарышат. Чайнап жаткан адамдын көңүлүнө карата сагыздын өңү өзгөрүп турат. Азыркы учурда биз чайнап жүргөн сагыздын курамынын 20% эластин түссө, 19 жүгөрүнүн маңызы. Ал эми 60 кумшекер болсо, 1% түрдүү жит берүүчү кошулмалар. Мындан сырткары 25%на сүттүн ширеси кошулат. Жыйынтыгында бир эле сагыздын курамында 9 калория бар.